Сиз билесизби, мите курттар адамдардын ден соолугуна гана эмес, маанайына, жүрүм турумуна түздөн түз таасир этет. Статистикага таянсак, алар ар бир 5-чи адамда кездешет. Мите курттар боюнча адистерден маалымат алалык. Дүйнө жүзүндө паразиттердин 70-тен ашык кеңири таралган түрү бар. Бул биздин Кыргызстанга да тиешелүү. Бизде өзгөчө белгилүү болгон бул аскарида оорусу менен ооругандар, чүчөк курту, гименолипидоз оорусу, тениди деп коебуз. Жана эң эле коркунучтуу ушулардын ичинен эхинококкоз оорусу бул операциялык ыкма менен дарыланат. Жана эле эң эле көп белгилүү болуп аткан редкий гельминттер деп коебуз да, сейрек кездешүүчү гельминттер. Буларга токсокороз, токсоплазмоз, апистархоз, декрецеллез жана башкалар киришет да. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун фельдшер лаборанты Галина Ивановнанын айтымында паразиттер көбүнчө 14 жашка чейинки балдарда көп кездешет. Чаще всего это острички. Курттар, биз аларды астрицы деп коебуз. Алар көбүнчө кичинекей балдарда кездешет. Бул оору кир колдор аркылуу пайда болот. Паразиттер организмде болсо адамдын канын соруп, жагымсыз заттарды бөлүп чыгарып, ден соолукка зыянын тийгизет. Ичеги карындын иштешин бузат, ич ооруйт, жүрөк айланат, тамакка табити тартпайт, адамдын уйкусу бузулуп, алы кетет. Көп учурда денеге кызамык чыгып, аллергия болушу толук ыктымал. Мите курт оорулары менен жабыркаган балдар физикалык жана психикалык өнүгүүдө артта калышы мүмкүн. Паразиттерден алыс болуш үчүн гигиена эрежелерин сактоо шарт. Кайнатылган сууну ичиш керек. Эң эле негизгиси колду самындап туура жууш керек болуп атат да. Туалетке барганда, тамак жеердин астында, же эшиктен киргенден кийин сөзсүз түрдө колуңду жуушуң керек. Жер жемиштерди, өзгөчө агороттон тегилип келген жер жемиштерди, же сатып алып келген жер жемиштерди жакшынакай сууга жууп туруп гана жешибиз керек да. Андан тышкары мителерди жоктуруп албаш үчүн малды сойгондон кийин ашкана идиштерин атайын каражаттар менен жууш керек. Ал эми этти болсо 1–1,5 саат бышырып алуу зарыл. Ошондой эле оорулуу малдын ич эттерин үй жаныбарларга бербеңиз. Аларды утилизация жолдору менен жоготуу шарт. Ооруган койдун өпкөсү бүт эле таза болбой калды го, боору же өпкөсүн иттерге берип атабыз го. Иттерге бергенде биз искусстволук түрдө кайра эхинококкоз оорусун көбөйтүп атабыз. Аны иттер жеп атат, иттерден кайра денесинен тышкы чөйрөгө бөлүнүп атат, андан кайра мал жейт. Жанагындай болгондо адамга кирет да. Элдик медицинада мите курт ооруларына жакшы жардам берет деп нутрициолог, диетолог, үй бүлөлүк дарыгер Наталья Гавришева айтып кетти. Ал үчүн таза сууну көп ичип, зыян тамактардан баш тартып, организмди тазалап алгандан кийин паразиттерге каршы чөптөрдү колдонсо болот. Бабушкин метод, когда делали отвары, настои, но только в более современной форме. Ата-бабаларыбыз мите курт ооруларын ар кандай чөптөр менен дарылап келген. Азыр фарм компаниялар чөптөрдү майдалап, капсула түрүндө чыгарышат. Алардын курамында сарымсак, анардын кабыгы, шалфей, эрмен, ашкабактын уруктары жана башка пайдалуу заттар бар. Айдана Астамова, Тимур Кожомжаров, Замана студиясы.